Саламатсыңар урматтуу балдар. Биз бүгүн силер менен көркөм өнөр сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаратылыш жана архитектура. Сабактын максаты бүгүнкү сабакта силер жаратылыш жана архитектура боюнча маалымат аласыңар. Текст менен таанышып, өз алдыңарча сүрөт тарта аласыңар жана сүрөт тартууда ар кандай куралдарды өз орду менен пайдаланууга аракеттенесиңер деп ишенем. Анда эмесе бүгүнкү темабызды баштайбыз. Жаратылыш жана архитектура. Мурда айтып өткөндөй, биз жашаган чөйрөнүн мааниси зор. Ошондуктан архитекторлор үйлөрдү гана курбастан, курчап турган айлана чөйрөнүн кооз жана ыңгайлуу болушуна кам көрүшөт. Алар үйлөрдүн айланасындагы бардык нерселерди бири-бирине төпкелип, жалпы шайкештикте болгудай кылып уюштурууга аракеттенишет. Имаратты куруудан мурда архитекторлор ал жердин курулушка жарактуулугун текшеришет. Курулуш иштери курчап турган чөйрөгө зыян келтирбегендей болуусу керек. Андан кийин гана долбоорун чийгенге киришишет. Долбоор бул имараттын бардык бөлүктөрү жана элементтери так өлчөмдө, бирок кичирейтилген масштабта аткарылган татаал чийме. Масштаб чийменин канча эсе кичирейтилгендигин көрсөтүп турат. Чиймелер сүрөттөн айырмаланып, сызгычтын жана башка чиймеге керектүү куралдардын жардамы менен аткарылат. Адегенде имараттын планын чийишет. Бул имараттын негизги, берилген жердин аянтын ээлөөчү аянт. Көрсөтмөлүүлүгүн арттыруу үчүн курчап турган чөйрө менен кошо имараттын кичирейтилген макетин да даярдашат. Ар башка элдер өздөрү жашаган жериндеги курулуш каражаттарына жараша үйлөрдү ар түрдүү курушкан. Мындан сырткары, ар түрдүү элдин сулуулук жана стиль тууралуу пикирлери ар кандай. Мисалы, жашаган жерине, курчаган чөйрөсүнө, жашоосуна жараша болот. Куруу стили алардын кайсы доордо курулгандыгы жөнүндө да маалымат берип турат. Демек балдар, биз жаратылыш жана архитектура темасы боюнча маалымат алдык. Негизинен курулуштар, биринчи архитекторлор бир нерсени курууда же бир имаратты курууда сөзсүз биринчи айлана чөйрөгө көңүл бурушат экен. Анан алар кура турган нерсе имарат жаратылышка кандай таасирин тийгизет, башка нерселерге зыянын тийгизбейби деген сыяктуу нерселердин бардыгын эске алып, анан гана курулуштун долбоорун чийишет экен. Бул болсо биздин Кыргызстандагы Ташрабат Кербен сарайы болуп эсептелет. А бул сүрөттө болсо бул байыркы гректердин Парферон храмы. Демек балдар, көрдүңөрбү, ушундай чоң, ушундай кооз храмдарды курушкан. Демек биз жогоруда айтып өткөндөй, ар бир элдин өзүнүн куруу стили, ар бир элдин өзүнүн курулуш жөнүндө ар кандай ойлору болот экен. Силер бул сүрөттө чийме түрүндө имараттын бет алдынан тартылган көрүнүшүн, фасадын көрүп турасыңар. Фасад деп архитектурада имараттын алдынан, бет маңдайынан берилген көрүнүш аталат. Демек балдар, көрдүңөрбү, фасад деген бул бир имараттын алдынан, бет маңдайынан тартылган берилген көрүнүштү биз фасад деп айтат экенбиз. Ал эми бул сүрөттө шаардын Заманбап районунун куш учкан бийиктиктен, башкача айтканда, бийиктиктен көрүнүшү. Демек балдар, куш учкан көрүнүшү деп биз эмнени айтат экенбиз? Бир курулуштун бийиктиктен көрүнгөн абалын айтат экенбиз. Ал эми бул курулушка көңүл бура турган болсок, бул биздин Кыргыз улуттук опера жана балет театры. Бул дагы абдан кооз, абдан чеберчилик менен курулгандыгын көрүп турабыз. Ал эми бул болсо Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи. Демек балдар, биз билгендей, Гапар Айтиев Кыргызстандын эң белгилүү сүрөтчүсү. Демек ошол биздин Гапар Айтиев агайыбыздын атындагы көркөм өнөр сүрөт музейи болуп эсептелет. Бул имарат дагы өзгөчө стилде курулган имарат. Магдербург бул Германиядагы бир шаардын. Германияда дагы ушундай сонун курулуштар, ушундай сонун долбоорлор курулуп чийилет. Ал эми бул болсо Хумаюндун мавзолейи, Индияда экен бул.
Демек балдар, көрдүңөрбү, ар бир өлкөнүн өзүнүн өзгөчөлүгү, ар бир өлкөнүн курулуштагы өзүнчө стили болот экен. Эми балдар, биз силерге үй тапшырма. Ар бириңер өзүңөрдүн үйүңөрдүн фасадын тарткыла. Демек балдар, фасад дегенди биз түшүндүк. Бул фасад деген имараттын бет маңдайынан тартылган абалы. Сызгычты колдонсоңор да болот. Сүрөттө үйдүн дубалдарын, чатыры, эшиги жана терезелери кандай түстө болоорун аныктап алабыз. Андан кийин сүрөт тартканга киришебиз. Албетте, китебибизден жаратылыш жана архитектура деген бетти ачып, текст менен кеңири таанышып, андан кийин тапшырма аткарууга киришебиз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.